Эки өлкөнүн билим берүү системасын өнүктүрүү кыргыз-казак кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыттарынын бири. Билим берүүдөгү тажрыйба алмашуунун натыйжасында жогорку квалификациялык кадрларды даярдоого, биргеликте долбоорлорду, программаларды ишке ашырууга шарт түзүлөт. Бул форумдун негизги максаты биринчи иретте мезгилдин чакырыктарына ылайык азыркы жогорку билим берүүнүн трансформациясы. Мезгилдин талабына жооп берүүнүн жолдору, азыркы жалпы эле жогорку билим берүүнүн алдындагы милдеттер, максаттар, өнүгүү жолдору, ошонун ичинде кыргыз жогорку билим берүү системасынын алдындагы бүгүнкү мезгилдеги орчундуу маселелер жана өнүгүш багыттар. Кыргызстандын көптөгөн жарандары Казакстанда билим алып келишет. Алар үчүн жергиликтүүлөрдөн дагы жакшыраак шарттар түзүлгөн. Ыңгайлуу жатаканалар, тамак аш боюнча жеңилдетүүлөр, мекендештер менен жолугушуулар каралган. Эки өлкөнүн өкмөттөрү ортосунда суроо талап жараткан адистиктер боюнча квота берүү маселеси ар дайым каралып келет. Форумдун катышуучулары жалпы Борбор Азиялык билим берүү чөйрөсүн түзүүнү жана күчөтүүнү, жогорку билим берүүдө кызматташтык горизонтторун кеңейтүүнү талкуулашты. Билим берүүдөгү алаканы арттыруу бир тууган эки өлкөнүн студенттери жана окутуучулары үчүн жаңы эшик ачат. Мисалы үчүн биздин университет Казакстандын 25 университети менен келишимибиз бар. Ар кандай декларацияларга кол койгонбуз. Ошонун ичинен болгону где-то 14 эле университет менен баягы ушулар ишке ашырылып атат да. Жакшы проекттер бар, жакшы университеттер аралык келишимдер бар. Ошону менен биздин магистранттар аякка барат, алар магистр, биз келип мугалимдер барып келип атат. Анан ушул 4 трендтин негизинде иштешибиз керек. 4 тең жакшы сөздөр айтылган, жакшы келишимдер кол коюлган, но бирок практический шагттар кандай жасалат? Кандай чечилет? Ошол азырынча чечилбей келатат да. Муну чечпесек, бул ошо ойдон тура берет. Форумдун жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын ассоциациясы менен Казакстандын жогорку жана жогорку окуу жайынан кийинки билим берүү уюмдарынын ректорлор кеңешинин ортосунда кызматташуу тууралуу эки тараптуу макулдашууларга кол коюлду. Автандил Бактыбеков, Салима Дүйшөнбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ.